Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар. Бүгүн ушул музыкалык окуу жайга Самара Каримова басырып кирип, эшиктердин күлүштөрүн алмаштырып кеткен замокторуна. Азыр бул жердеги 1-2 гана мугалимдер жана ошондой эле кароочу эжелер, агалар калганда, ал 5-6 бала менен жана ошондой эле патрулдук милиция кызматкерлери менен келип, ушул жерде мына отпечатка ушундай белгини коюп коюшкан, бирок муну сыйырып алып эле муну алмаштырып, өзүнүн алып келген күлүчүнү, замогуну ушул жерге салып туруп, күлүштү өзү менен бирге алып кеткен. Бул жерде директор Каримов Нурлан Тентимишович деп турат. Ушинтип ызы жыгылып жаткан учуру Самара Каримова. Эжеке, муну ушундай отпечатка кылып койгон экенсиздер да? Буну ким кылган? Буну жамааттын немеси менен, суроосу менен ушинтип жаап койгон. Жамаат бул жака киргенге каршы болгон. Эми бул жерде мурдагы директордун буюм теримдери болуш керек. Өздөрү келип, директордун катышуусу менен ачып өздөрү мыйзам ченемдүү түрдө ачык болсо, любой адам эле ачып кирип алса, анын буюму болсо ким жооп берет? Ошол максатта койгон. Туура. Бирип атышат дегенинен эмне болуп атат деп эле келдик бизчи. Кандай абал болуп атат деп. А уже кирип эшикти замокту бузуп, башка замок салып кетип калды деп атышат. Канча адам менен келди? Кыздар Сиздер жооп бересиздер. Байке, сиз көрдүңүз да, сиз жооп берсеңиз, кандай болуп келди, кимдер келди, канча келди, кантип алмаштырып кетишти? Мага 7:30-да звонок кылды. Биз келдик депчи. Мен чуркап келдим. Келсем, уже ошол эшиктин алдында булар бузайын деп атышкан экен. Анан мен эшикти жаап туруп алдым. Укуңар жок депчи. Мыйзамсыз, могу жерде отпечатканы болуп турат, көрүп атасыңар. Эртеге күндүзү келиңиздер. Тем более не в рабочее время келип атасыңар. Караңгыда эч ким жок. Десем, Самара эми урпа койду. Анан биз ким звонок кылганын билбейм, ички иштерден келди. Патрулдук. Алар 4 адам болуп келип. Анан биздин жоопкерчилиги өздөрү алды мойнуна, буза берсин. Мен кайра дагы суроону бердим. Эгерде сиз жана тергөөчү барып ача бер деген уруксаты болсо, анын кагазын көрсөтпөйсүңөр, аны силер ОЗК айтасыңар. Кагазын көрсөтүп эле мен өзүм эле ачтыртып берем ушул эшикти. Кагазын көрсөтүшкөн жок. Бирок ошол ички иштердин основной ошолордун немеси менен ачып кетти. Самара Каримова өзү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болду, сиздер суроо бере алдыңыздарбы? Самара турду, мен Самаранын өзүн айттым деп атпайм, бай, күндүзү кел. Азыр не рабочий время келип атасың, эч ким жок да келип атасың, арындасың. Ой, андай кылбай. Өзүн айтып атпайм. Эмне деген жоопту алдыңыз? Мен мыйзамдуу директормун деп атам. Бул эшик меники. То есть, мен уже директормун, каалаган убакта келип ачам, каалаганда кетем, каалаганда келем дегенде. Самара Каримованычы ишке орунуштуруу боюнча буйрук ошол 15-январда деп айтылат, бирок ал соттун чечими Бишкек шаардык сотунда 15-январда эле кайра датталып да, анан министрликке эмне болот негизи? Ошол убакытта соттун чечими датталган убакытта Самара Каримова бул жакта жетекчи болуп турабы, же соттун ошо шаардык соттун чечими чыкканга чейин ал ишке киришпеш керекпи? Мен юрист эмесмин, мен бул сурооңузга жооп бере албайм. Ал министр өзгөртүп. Маданият министрлигинен сиздерге ушул боюнча бир түшүндүрмө бериштиби? Бизге Маданият министрлигинен эч ким эч нерсе деген бизге маалымат келген жок, биз билбейбиз да эми. Биз жөнөкөй эле мугалимбиз. Жетекчиликтерге кандай маалымат келди, аны биз билбейбиз, бирок 15-ынде бул жерге келгенден кийин ошол статс секретар келгенде эле биз ошо министрликке биздин укугубузду коргоп, жамааттын кызыкчылыгын мындай жооп бергиле, биздин укугубузду коргогонго министрлик жооп берсин. Ушул туура эмес иштердин бардыгына
ошол келген стат секретарь сиз күнөөлүүсүз деп айттык. Ана эми ушул саламдубайыбызды министрликке жеткирип барыңыздар деп айтканбыз. Анан бирок жооп келдиби келбедиби аны биз билбейт экенбиз. Бирок биз азыр бул жерге жок. Министрлик азыркыга чейин ошол негизи бул баягы 14 январда башталганда билесиз да. 14 январда бул жолдошу менен келип эле биз педсовет өтүп атканда келип ушундай биз келдик эле деген. Анда ошол баягы биринчи баягы роликтердин кеткенде ошондой болгон. Анан 15 күнү стат катчы келди бизге. Стат катчы келгенде коллективдин бардыгы чогулуп туруп айтканбыз. Бул жерде бул профессионал классикалык музыкага тарбиялаган окуу жай. Анан бул адамдын билими болбосо туура келбесе да эми деп айтканбыз. Стат катчыга да айтканбыз. Ошол мурунку болгон окуяныга да сиздин колуңуз бар экен эле. Ошо башынан аяка чейин сиз бүт бар жок ушул мындай азыр кандай десем, ушул бардак дейт. Значит, бул ушундай да, мен сөз таба албай айтам. Ошонун бардыгын сиз жасагансыз. Азыр эми дагы сиз келип отурасыз. Бирок сиз эгерде неме кылбасаңыз, министрликке биздин ушул ойлорубузду, биздин талаптарыбызды айтып барыңыз деп талап койгонбуз. Анан бирок мына бүгүн биз жакшынакай эле бардык мугалимдер жамаат ишке келдик. Биз 5-6га чейин отуруп иштедик, өзүбүздүн расписаниябыз боюнча кеттик, үйгө кеткенбиз. Азыр эми ушундай кабар келип атат. Ушинтип бузуп кирген атат деп. Уже биз келгичекти уже кирип заводдорду алмаштырып кетип калыптыр. Биз көрбөй калдык кандай абалда, канчадан келди, эмне болду? Көргөндөр айтып берип атышат. Самара районунан айтып атат да, мен ошол мурдагы директор Нурлан Каримовдун үстүнөн каршы жаздым депчи. Анткени ал болсо ошол ушу чагымчылыкты уюштуруп, жок, мугалимдерди мага карата бул деген такыр, бул Нурлан Каримович даже ушул Самара Каримованын назначение болуп келгенге чейин коллективге эч нерсе деп айткан жок. Биз коллектив бардык жамаат баягы интернеттен чыккан эмеге анан миш-миш болуп атат деп эле отурган моментте анан биз педсоветти өткөрөйлү, педсоветтен кийин биз директорго суроо беребиз дедик. Биз ошондон өзүнөн сурайлы жамаат деп мына биз жөн эле бир аны каалап аткан мындай бир жаман нерсени жаман көргөн деле жокпуз биз аны. Ырчы катары баягы көркөм баягы самодеятельность деп коет. Самодеятельный ырчы катары биз аны ишин кыла берсин. Бирок биздин окуу жайга анын немеси жок да. Өзүңөр деле мисалы үчүн журналистиканы бүтпөсөңөр кантип журналист болосуңар? Мисалы үчүн чалан келип алып, же кетменчи келип алып, же стоматолог келип алып кантип музыканы берет? Биздин ошол эле көйгөйүбүз эле ошол. Нурлан биз директорубуз эч кандай бирөөз да мына до последнего бирөөз сөз айткан жок. Айтып атпайбыз, биз жамаат сурайлы десек, педсоветке чейин келип калды. Ага чейин биз миш-миш туккандан кийин булар келип калдыбы? А булар келип калгандан кийин биз ошону неме кылдык? Чакыргылачы бизге. Биз не вопрос менен алар келди. Ошону биз сурайлы деген болдук. А келгенде кирбей койду. Анан биз отурган жерине кирдик. Ушу менен ушундай 2 күн коллектив тикесинен турду. Ошондо дагы биздин директор бир ооз сөз айткан жок, против книги. Туурабы? Туура, эч бир ооз сөз айтылган жок. Бул өтө мындай этиканы катуу сактаган жетекчилер. Айрымдарында суракка чакырып атабы ошол иш боюнча? Бүгүн укканыбыз боюнча бир-экөөнү чакырды деп уктук. Аны дагы жанагы мен жана жумуштан чыгып кетип атканда интернет кулактарына жүрөт, окудуңузбу деп менден сурап атат. Мен эми бүт Кыргызстан боюнча окуучуларым бар, бүтүрүүчү студенттерим бар, коллегаларым бар. Сураштырды, мен али мен интернетти ача элек, мен сабактан колум бошогон жок. Эми может түндөсү ачам дедим. Бирок чакырыптыр деп уктук. Бирок кимди чакырды? Кандай жок? Азыр сиздерди ушу суракка чакырып атканын кандай баалайсыздар? Мисалы үчүн бизде кайсыл бир мыйзамдын чегинде неме биздин мугалимдерди чакырып атат. Биз мисалы үчүн билбейбиз да. Себеби мен ойлоп атам, тиги Самара арыз жазды болуш керек. Арыз жаздыр.